Бул окуя 3-июнь күнү болгон. Келинин үйдөн чыгып кетүүсүн талап кылган кайын журту жана жолдошу Атыргүл айымды уртокмокко алып, ар кандай коркутуу сөздөрүн айтышкан. Çakır verim sosedler, çakır verim. Çakır verim. Sosedler! Ya ne ortasın? Ne ortasın? Ne ortasın? Ne ortasın? Allah ver, yardım ver. Ол жерде қонақтар брат, менің 3 балам ушул жерде иштеген барын көргөн силерде. Allah'ın aşkına senin Kuday balanı şaşpaylı. Kuday göster sana şaşpa. Etin erge diyedin, senin aban biri oladın şaşpa. Hemen gel hangi kişi ma? Şuna baksana. Sen de cana balta minermeler daha bu. Allah balta al, onda. Salınlar adam. Ya vurdu, katı tüyeni. Buna niye vurdu diyelim. Daha yeni cadamı şaşpaydısın. İşke tepeyine yüz vurup dur seni. Gezen mi? Benim 312'ye çal yerim. Ulan acal git kancı. Öldür onu. Ökomurtun barına. Kim öldürse sok tüyünde alatın. Adam emez Bu da var, bu git. çiki de var. Kankeni barına kol. Adam emez bu. Yüglöp zombuk. Ulan ayban olunca alıp kalın. Ayban. Barına düzdeymek. Ayban bul adam emez. Bunlardan da zakon büyüklüğü yok. Üçüncü Bunu kim öldürse sokun tüyünde alat. Bunu öldürüş gerek bunu. Bu bir de Öldürüm yaşlanma. bizi kuyudan kuvadan. Öldürüm soyuyorum dep. Үйді өрттіп күлге айлантып. Бул жаңжалда Атыргүл айымдын кызы жана эжеси да жабыркаган. Учурда үчөө тең ооруканада дарыланууда. Жолдошум экөөбүздүн жашаганыбызга 15 жыл болду. Күйөөм 1 жыл мурун таштап кетти, үйлөнүп катын алып. Анан биз кызым экөөбүз жалгыз үйдө жашадык. Анан ошол убакта күйөөмдүн кызым экөөбүзгө тынччылык бербей, үйдөн чыгып кеткиле деп кызым экөөбүздү аябай кордоп, кышым менен көчөлөргө айдап чыгып кеткиле деп аябай бизди кызым экөөбүзгө зомбулук көрсөттү да. Анан ошо кечээ жакындагы болгон окуяга кайнатам, кайненемдер айылдан келишип, Аксы жергесине Ала Бука районунан келишип, ошо өзүмдүн үйүмө бастырып келип, кызымды 13 жашар кызымы, өспүрүм кызым, жашы жете элек кызымды сабап, кайнатам, кайненем, жолдошум сабады кызымды, мени, эжеми сабап кетишти. Үйдөн чыгып кет, балама катын алып бердим. Бизди ушинтип уруу коркутуп үркүтүүлөр болду да, сабашты биздичи. Бизди групповой сабап кетишти да. Бул кол көтөрүү мага тийгенден эле баштап кол көтөрүп келет. Буга чейин деле жолдошум, кайын журтум сабап жүргөн. Буга чейин ошо эч кимге кайрылган эмес болчумун. Бунусунда аябай катуу сабашып, кызымды кошуп аябай катуу сабап кетишти. Буларга тийгенден бери зомбулук көрөмүн. Бул окуя тууралуу ошо тергөөчүгө арыз жазганмын, следовательге. Азат деген тергөөчүгө кайрылдым, фамилиясы Сокуловский район, Гомго кайрылдым. Азыркы учурда биздин больницада кызым, мен, эжем жатабыз. Ушуга чейин эч чара көрүшкөн жок. Орган тараптан, кызматкерлер тараптан мен больницага скорый менен түштүм. Скорый менен түшкөндө эс ушумду жоготуп, ушу акыбалда келип, азыркы абалым өтө начар. Кызымдын дагы
абалы өтө оор. Уруп кызымды аябай психи жактан кызым аябай коркуулар болду. Эжемди дагы аябай көк ала кылып сабап, кайнатам, кайненем, жолдошум мени да аябай каттуу сабап коюшту. Апасынын айтымында кызы менен небереси кудалары тарабынан көп жылдан бери зомбулукка кабылып келген. Үй аламдын кайнатасы дагы, кайненеси дагы буга эч күн бербеди. Bunday случайлар аябай көп болду. Ушу кызымды даскетинесине кылды, башка кылды. Мен жакында эле айылда ушу эми укпадым эле да, бул кызым аябай жашап эле. Анан жакында келдим эле. Келсем күйөө алам катын алып алыптыр. Касамкор күйөө алам. Анан кийин күндө тынччылык жок. Анан мен ошол жерде болдум. Болуп анан кийин отурдум. Отурсам, келим мага дагы расыл өнөлөрүн көрсөтүп, чыгып кет эле, чыгып кет, чыгып кет эле, чыгып кет, бул менин үйүм деди. Азыркы биз жашап аткан үй 2016-жылы биз ал жерди биз сатып алганбыз. Өзүбүз ал үйдү салдык. Ошол жылдан бери жашап келебиз ошол үйдө. Азыркы учурда ошол үйдө кызым экөөбүз жалгыз жашайбыз. Жолдошум катын алып, үйлөнүп, бизди таштап кызым экөөбүздү кетип калган. Эми келип бизди коркутуп, үркүтүп, чык эле чык деп бизди аябай сабап, уруп. Байкуш мына неберем жүрөгү түшүп калыптыр. Мына кызым, бул кызым. Анан ушунча жылдан бери бул кызыма тынччылык жок. Эч дагы тынччылык жок. Мына балам, мына ушул абалга келтирди. Дайым эле ушул эмес, дайым уруп жүргөн. Дайым күйөө балам уруп жүргөн да. Баягы билесиң, кыргызчылык. Кой деп атасы да кой, биз да кой деп жүрүп ушул жака келдик. Эми мындан бияка эч кечирбеймин. Ушул кызымды муну катын алып алып бактылуу кылганын көрөмүн. Кайнатасы дагы чачынан бура уруптур, сосеттер көрүптүр. Чачынан бура уруп, мына эң чоң кызым да уруптур. Не көрөт мун чоң кызымды? Чоң кызым да уруптур. Касамкор күйөө алам. Касамкор күйөө алам 1 жылдан бери катын алып алып, буларга күн жок. Чыгып кет, менин үйүм, кайсы маалда болсоң жаңжал салмай, уруш эме кылбай, өнөрүн көрсөтүшүп, эч тынччылык бербеди ушу кызымачы. 16 жылдан бери жакшы жашатпады. Балам, Кудай бар бекен ушуларга. Мына наристе кызымдын жүрөгүн түшүрүп, буну эм уруп, аларды уруп, буларды уруп, бүт сосеттер бар айтышып атат. Кайнатасы манап, Фарида Семе, күйөө алам. Кудай бардыр силерге, Кудай бардыр. Кудай тапсын силерди. 13 жашар кызынын айтымында атасынын, чоң ата чоң энесинин кылган мындай мамилеси аны өкүндүрөт. Биз кышынан бери апам экөөбүз жалгыз жашап келебиз. Атам бизди кышта эле аял алып бизди таштап кеткен. Биз апам экөөбүз кышында бир кап көмүрдү жаап. Бир кап көмүрдү жаап, апам экөөбүз жаман күндөрдөн өткөнбүз. Кече жакында атам келип, чоң атам, чоң энемдер келип, урпабай келип бизди уруп кетишти. Чоң энем чачыман кармап, сен харамсың деп бетиме чап, уруп, эки колдорумду кармап, жулкулдап уруп кетти. Апамды уруткан кийин ата коюңуз деп барсам, чыканасы менен ичиме чыканасы менен урду. Манам чоң атам буттарыма тебип, уят сөздөр менен сөгүп кетишти. Жаман сөздөрүн айтканына кече күнү келип уруп салат. Ала бугада бизди апам экөөбүз үйүнө барсак колунан жетелеп уруп жаман сөздөр менен айтып эшикке кууп чыккан. Все трое пострадавших, они поступили в пятницу 3 июня, подверглись семейному насилию со стороны известных лиц. Они были доставлены машиной скорой помощи.
осмотрены специалистами и направлены к нам на стационарное лечение. При поступлении, конечно, больше всех пострадала одна из женщин, мать Атыргуль. Дочь хорошо получила психическую травму и заодно и физическую травму. Мать и дочь, они поступили в средней степени тяжести, в шоковом состоянии, потому что, скорее всего, видно, от близких людей такого они не ожидали. И у всех зафиксирована черепно-мозговая травма. Ну, на данный момент у них состояние сейчас улучшается. Ну, думаю, в ближайшее время уже выйдут на амбулаторное лечение домой. Атыргүл айындын айтымына караганда 1-июнь күнү 102-ге чалып, аймактык тескөөчүгө уртокмок зомбулук боюнча арыз менен кайрылган. Бирок алар тарабынан эч кандай чара көрүлгөн эмес. Биз ошол күнү скорый менен ушул больницага түшкөндө, ошол ооруканага следователь келди. Следователь аты жөнү Канат болчу, фамилиясын азыр алып атам. Ошол келип бизден заявление алып кеткен, арыз. Ошондон бери мындай иш карала элек да. Уже канча күн өттү. Даже сурап, даже келип койгон да жок. Ошо эме жактан бизге эч кандай кароо жок да, алар жактанчы. Мен ойлойм, ошо буларды ошол жолдошум эле, ошо кайната кайненемдер эле буларды өздөрү эле ооздорун басып коюшту да. Потому что биз деген оор акыбалда түшкөнбүз. Мен, кызым, эжем без сознания түшкөнмүн менчи. Мен көзүмдү ачсам ушу ооруканада жаткан экен. Мен кусуп аябай. Үйдө аябай катты кустум, скорийде катты кусуп келиптирмин. Айтышы боюнча больницада азыркы моментке чейин кусам, жүрөгүм айланат. Ушул башым, ушу баш жагым аябай катты урган. Ушу кайнатам дубалга сүздүрүп, бууп меничи, мен мо азыркыга чейин эмелери бар. Ушул колу кирип кеткен кайнатам бууганда, ошо коңшу сосед эже колун зорго алып калдым дейт. Эсти албаганда сен кетип калмаксың, өлүп калмаксың дейт. Өзүм билем, чтобы сознаниямды жоготконумда 3 эле секунд болчу. Ошол малда ошол коңшу сосед эжем алып ошо колун мен чыгарып калдым дейт. Жолдошумдун кайнатан колун мен чыгарып калдым дейт. Кайнатам бууп мени дубалга сүздүрүп, жолдошум болсо мени уруп, эмемечи групповой бизди аябай катты соап кетти. Кайненем мени келип уруп, чачыман сүдүрүп. Ушуга акыйкат барбы кыргыз элимде? Биздин ушу эмелерге кайрылат элем, чоңдорубузга. Бизге окшогон карапайым элдер калып кетери, ушу таяк жеп, зордулук көрүп, берде семейный насилие менен бизди үй бүлөлүк зомбулукка учуртабыз. Ушу кызымдын жашы жете элек, өспүрүм кызымдын психикалык жактан жабыркап, кызымды уруп, чоң атасы, чоң энеси, атасы уруп, ушул күнгө жеткирип биз ушул акыбалда ушул жерде жатабыз. Менин жашым, өмүрүм коркунучта турат азыр. Мага ар жактан адамдарды салып койгон, өлтүрөм, соём, муздап кетем деп буга чейин деле болуп келди. Кызым экөөбүз кышы менен зомбулукта жашадык. Жолдошум келип коркутуп, үркүтүп, аялы, алсыркы алып алган аялы дагы мага чалып, тынчымды бузуп, жолдошум экөө тынбай чалышып, мага уят смстерди жазып WhatsApp'тан. Жоголуп кет кызың менен, кызың экөөң талаада каласың, үйдү бошотуп чыгып кет деп. Жолдошум менен азыркы аялым менин үстүмөн акырат кылып, менин аброюма, менин намысыма тийишип, ушу күнгө чейин ушул акыбал менен жашап келдим. Азыркы учурда жолдошум Ош базарда, Кыял базарында бут кийим сатат.
ошо кайнатам биринчи жолу келди ошол үйгөчү. Үйгө келип, бул үйдү мен салып койгом дейт. Ал үйдү кайнатам кече жакында биринчи жолу келди, ошол үйдү биринчи жолу көрдү. Ал кайнатамдын үйү эмес, ал жерде, бул жерде бул биздин үйүбүз. Мейли мени урсун, мен чыдаймын. Эмне үчүн менин кызымды урат? Бул бала да наристе, эртеңки күндө bunun психика жагынан жабыркап, ар кандай сөздөрдү, уят сөздөрдү айтып, кайната, кайненем өлүп кал, жогол, сен жакында ушундай болосуң, сен мындайсың, тигиндейсиң деп уят сөздөр менен кызымды аябай тилдеп. Мен айта турганым ушу азыркы жаш келиндерге, запкы жеген, кордук көргөн кыз келиндерге айта турганым. Айтыңыздар, билсин, дүйнө бир эле кыргыз эл эмес, дүйнө билсин. Эгерде айтпасаңыздар, мага окшоп жарым жартылай болуп, орукчан болуп каласыздар. Менин жашым 35-те. Эртең мен дагы жашым улгайгандан кийин мен дагы ушул азыртан ушу калчылдап, азыртан башым ооруп, азыртан калчылдап ооруймун. Эртең күндө мага окшоп калбаңыздар. Чүй облустук милициясынын басма сөз кызматы билдиргендей, аталган окуя боюнча кылмыш иши козголуп, сотко чейинки тергөө иштери жүрүүдө.